Мына достор, караңыздарчы, могу афреймдерди. Бул жерде чыныгы дача деп мына ушуну айтты. Жаныңыздарда суу 6 сотук жер менен электричество, суу, бала бакча, мектептен көйгөй жок. Бул жагынан ала турган болсок, магистрал Алматинкадан 15 мүнөттүк жолдо сатууга ушундай дача чыкты. Аябагандай кооздук, тынчтык, таза аба, суунун жээгинде. Баасы $120 000 деп атат. Дагы сүйлөшүү жолдору каралат. Сатылып аткан дачага баруу үчүн достор, Алматинка менен өйдө көздөй 5 күнгөдөн чыгып келе жатты. Мына Таш Мойноктун башталышынан оң тарапты көздөй бир көчө менен бурулганда ушул жакта сатылып аткан дача жайгашкан. Мына достор, сатылып аткан дачанын көчө тарабында турабыз. 6 сотук жерде жайгашкан. До Горная 53 үй дарегинде. Мына маңдай тарабында көрүңүздөрчү, видти. Мына бул жакта ушундай бүт основной көбү ушундай дачалар экен. Мен деген жакшы таанымал кишилердин да дачалары бар экен достор. Азыр дачанын ичин көрсөтөлү. Мына достор, курулуш жүргүзөм десеңиздер, кенен места бул жакта. Арчалар, розалар, жашылдандыруу жаңгактар бар экен. Оң тарапта ушулар үйдү көргөзө, электр жарыгы бар, суу бар. Азыр мына убактылуу бул жерге келип эс алыш үчүн 2 бөлмө, бул жери кухнясы экен. Оң тарапка кире турган болсок, мына жакшынакай тартиби менен бул жагында 1 бөлмө, жана ошондой эле бул жагына өтө турган болсок, 2 бөлмө, терезелер пластиковый. Дачага керектүү нерсенин баардыгы бар экен. Мына 3 тапчан достор. Бул жагында тапчан, очоккона шашлыкты кыласыздар. Бул жагынан келе турган болсок, дагы бир тапчан. Азыр суунун жээгинде өзүнчө сырт кажаткана баняны көрүңүздөр. Көрүктүү кылып, жакшынакай кылып, банясы дагы бар экен. Мына достор, суунун жээгинде дагы тапчаны бар, горный вид. Ар жагында суун агып турганын карагылачы. Кышы жайы түйүңүздөрдө шаркырап агып турган суу. Мына агорот келип ушул жака такалат экен достор. 0704 92 69 90 номерлерине түздөн-түз өз ээлери менен байланышасыздар достор. Базар жок $50 каналдарына катталып коюңуздар. Мына ушундай каалаган дача, кыймылс мүлктөр күндө сиздердин алдыңыздарда болуп турат. Ассаламу алейкум, биз кызматтабыз.